Не болду? Yakta biz уже жардамсыз kaldık ortada, hey! Ооруканаларга алып кетишти. Элдер болсо ушул жөнөкөй жарандар мына эртеден бери, ушул 2,5 сааттан бери ушул жерден жылбай эле туруп атышат. Бүгүн 1 май 2021 жыл. Biz азыр Leylektin Борбору Исфанадан машина менен ушул Кулунду тарапка, интернационал тарапка жөнөдүк. Азыр эле жол экиге бөлүнүп кетти. Ар жакка кеткенибизде биз эң эле Лейлекте көп жабыр тарткан Максат деген айылга чыкмакпыз. Бирок ал жерге баруу азыр мүмкүн эмес дейт. Анткени үйлөр толук менен кыйраган. Ал жерде кыргыз аскерлери контролдо коюп калды деген дагы акпарат бар. Ошондуктан биз ал жакка барбайбыз. Азыр мындай кетип Кулунду тарапка барып, ал жердеги акыбалды карап келебиз. Ошол жерде Кулундуда дагы жанында интернационал деген, Оочу Кабача деген айыл бар. Ошол айылды Тажикстан менен бөлүп турган бир гана канал бар. Ошол жакты азыр байкап карап келебиз. Дарактап турган аркы жагы Тажикстан. Ал жерде бир канал бөлүп турат, Кыргызстан менен Тажикстанды. Ошол жактан ок атылып, мына айылдын Оочу Кабача ушул жерден, Оочу ушул жерден, мына ушул жерден Кулунду башталат. Ошо Кулундунун эли Исфананы карай качканына бүгүн 3 күн болду. Азырынча бул жакта эч ким жок. Тек гана эркектер гана калган. Ушул өзүбүздүн үйлөрүбүздү, жерибизди коргойбуз деген гана эл калган. 29 апрель күнү ошо дөңчөнүн жер жагында биз жаттык. Бизде ат dedi. 4:30-да азан айткан убакта бизде ат dedi. Биз качып чыгып келдик. Солдаттарды бер, погондарды бер, баары оройт десек бербеди. Биз өзүбүздүн мылтыктарды алып келдик да аттык. Бизде атка менен бизде жетпейт биздин оглар ойлого. Просто эле коруп жатайык, ушу элди сан эме болсун деп чыктык эде. Бизди 4:30-да азан айткан убакта атты биз качып чыгып келдик. Ошол астыңкы көчөлөрдү полный өрттөп бүттү. Ал жерде Кыргызстан менен Тажикстанды мындай бөлүп турган эмне бар? Битте жол бар, мына жол. Ana şu жолдон асты Тажикстан, үстү Кыргызстан болуп. Мына жерде мамлекет Кыргызстан кылган ага, мына жерде ФАП турат, байрагы чыгат. О, мына Оюк бактын жанында кап-кара болуп турат, ФАПтын байрагы чейин күйүп таштап. Корккондон мен бардык адам коркот, бирок элиң үчүн, жериң үчүн бардыгыбыздын балдарыбыз бар, ошолордун келечеги үчүн кайгырабыз. Бар кимдикиге батабыз. Өзүңдүн үйүңө батпай атсаң, кимдин үйүгө барып атасың? Айлаң жок. Жүрөбүз кылып жер бербейбиз, бирок өлсөк өлүп кетебиз, жерибиз бербейбиз. Биздин Leylek району өтө абалы зор. Сиздер айтып атасыздар биздин абал тынч деп. Ал жалганды эмне үчүн бес кыргыз элине таратып атасыздар жалган маалыматты. Бизде өтө абал зор. Арка байракы Тажикстан задем мана. Арка деген айылыбызда үйлөрдү, Максат деген айылыбызда үйлөрүбүздү күйгүзүп бүттү, ата баба жашаган жерибизди алып бүттү тажиктер. Ана сиздерге айтарым, бүтерлерде саларкасы жок. Скорый саларкасы жок, центрде өчүп атат. Бул эмне себептен болуп атат? Элде оружиясы жок. Эл көчөдө качып жүрөт. Бир айылыбызды эвакуация кылган өкмөт тарабынан эч кандай, солдаттардан эч кандай эвакуация болгон жок. Эл өзүн өзү эвакуация кылып чыгып кетти. Мындай муштаж, мындай бизде границада эле кичине болчу эле, азыркысы интернеттерден кечээ көргөндөрдү көрсөм, скорлор жолдо төрт асманга болуп атат, машиналар күйүп атат. Бу кандай бу жертва болуп атат? Бу зверский убийство болуп атат. Бу кантип биздин бийликтегилер, бу кантип чыдап атат, мен түшүнбөй атам буга. Биздин бийликтегилер, биздин солдаттардан эч кандай каршылык көрсөтпөй атабыз. Силовой структурадан жардам бериш керек. Башка жактардан болбосо эң биринчи силовой структура. Биз өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн мекенибизди алдырып коймадык, көчөдө жүрөбүз. Мен Кулунду айынан эч жака чыгып келбей атат мен. Мушташам десе мушташабыз, урушам десе урушабыз. Эч кандай эч жака чыкпайбыз, mana shu Leylekten чыкпайбыз. Буга чейин дагы болуп келген да мындай кыска кичине конфликттер. Интернационалда көп болгон. Эмне үчүн бул жолкусу мындай ушунчалык чоң болуп атат? Эмне деп ойлойсуңар? Неден?
Бул биздин бийликтин шалаакылыгынан да. Биздин бийликтин шалаакылыгынан. Шуну эсен булу илгери секретный службалар шуну алдына алыш керек эди. Билиш керек эди ушундай нерселерди. Туура. Элдиге туура маалыматты жеткириш керек эди. Биздикилер дипломатический чечиш керек эле да мындай сүйлөшүү болду. Булар азыр ушундай кылып атпайбы? Азыр эки жерден баштап атат. Эмне үчүн баягы аякта Баткенде болгон нерседен кийин эле эртеси күнү эле ушакта болуп кетти? Азыр эми биз Баткендегин биз точно билбейбиз да. Баткенде кыргыздар урду дейт. Ошо ама жокто алды деп атат. Анан булар ояка күчү жетпей калып, бияктан баштап жүргөн. Бу жерде эч ким огону 26 даярдык солдат бар экен да бу жерде. Булар 500 болгон. Ошондон олар ояктан уткузган, бияктан уруп атпайбы? Буга чейин сиздер нормально эле катнашып келгенсиздерби? Биз жакшы элек. Биз жакшы элек. Кылымдардан бери жакшы элек. Алака берет. Барып чай ичет элек, барып ашка чакырат элек, ашка барат элек. Энди ким кылды муну? Чоңдордун иши болуп калды азыр. Рахманды иштен алыш керек ошол эле. Же жолду ачып берсин кыргызга, барып бийлигин оңоштуруп берет. Анан бир эле Рахмандын иши деп ойлойм да, мен өзүм оюм. Эмне үчүн Рахманга эмне кереги бар? Бизге Рахманга керек болуп атат. Ошол азыркы акыркы маалымат шу деген тажигелиям Рахманга каршы болуп атабы, шу чынбы азыр? Азыр бул энди шону басыш үчүн шуну чыгарып койду деп атат. Биринчи минимоттун атуусу бизге 15 метр биздин астыбызга түшкөн. Каерде? Биз полный машинелерди биз жылдамда пограм войсканын астында турганбыз ошол жерде. Именно ошол жерге түшкөн. Биз техникалар, машинелер таштап жылгышка бизге башка айла жок. Не только эсенби, погран өздөрүгө уруксат жок экен атууга. Аларды погран часка чейин атып атат. Неге уруксат? Ушуну жеткизгиле. Ситуация кандай больницада? Адамдар барып ооруп аткан? Ситуация эртең менен биз 2 больной принимать эттик. Бирөөсү огнестрельное ранение нижней конечности. Первую помощь оказать эттик, вот направили на стационарное лечение. Бизде мисалы үчүн операционный блок жок, эч кандай эме жок. Ситуацияга байланыштуу. Бу жерде операция кыла турган военный врачтар керек бул жерге. Кана биз бардык, деди, ой, биз мындай ситуация даяр эмеспиз биз мисалы үчүн. Биздин коопсуздугубузду ким кылат? Биздин коопсуздук бирөө ойлоп атабы? Кечээ эмеден келди го, министр здравоохранения келди. Саламаттык сактоо министри, бир нече медиктер менен келди. Бул жакка келиштиби алар? Мисалы үчүн биз эвакуациядан келдик. Мен 2 күн эвакуацияда жүрүп, чыдабай 2 күнүм эчтеке өтпөй бүгүн түшүп келдик. Келсе эле уже 2 больной. Мына, бияктан алып чыкты сайчиден. Эч кандай эме бизде Жанагы өлгөн кыз биринчи бул жакка алынып келди, анан аяк алып кеттиби? Бул жакта Очуда интернационал больницада эме лечение болгон. Бул жерде мен 35 жыл стажым бар, мына ушул жердечи. 35 жыл стаж менен иштеп, отличный здравоохранение, 3 баланын энеси, балам военный. Мына ал дагы келди азыр, мына Кызылкайда келатабыз дейт, бирок жол тосуп өтө албайбыз дейт. Иним Баткен согушта эме болгон, катышкан, ал келип отурат. Курал жок эч кандай. Мына эже айтып атат, азыр ситуация бир тотал болуп кетсе, биз көтөрө албай калабыз. Бул жакта военный врачтарыбыз жок деп. Сиз кандай ойлоп атасыз? Эже бүгүн келген экен. Буга чейинки күндөрдө эмне болду? Кантип жашадыңыздар? Мен деле ошентип ойлойм. Биз бул күнгө чейин интернационал айылында стационарыбыз бар, стационарда хирургический бөлүм бар. Бул жерде помощь оказать ете албагандарыбызды хирургический бөлүмдө, операционный блокто барып жардам көрсөтүшөт врачтар. Хирургтарыбыз бар. Азыркы күндө стационарга доступ жок биздин. Ал жак безопасный эмес деп, ал жака бизди өткөзбөй жатышат. Потому что ал границада жайгашкан биздин больницабыз. Ал границага биз өтө албайбыз, бара албайбыз. Азыр эми могул жерде кызматкерлериңиздер эмне болду? Ал жерде больницабызда эч ким жок азыр. Азыркы күндө баарына ишке келбегиле дедик. Алардын безопасностун ойлоп, жетекчибиз Болот Асанович ишке келбей турган пока деп айтты. Медсестраларды мен барынча чакырдым. Азыр бул жерде аз эле медсестра барбыз. Билбеймин, эгер массовый ранениялар келип калса, помощь оказать эткенде биз кыйналат болушубуз керек. Көчөлөр негизинен бош. Кээ бир жерде машиналар көрүнөт, ушундай бирок эл көрүнбөйт. Көчөлөрдү аралап жүрөбүз. Кулдунун Тажикстан менен чектеш жериндеги үйлөрдө. Мына үй жабык кеткен, эч ким жок. Үйлөр бош, бул жактарында бүт жаап коюптур. Кээ үйлөр жапканга да үлгүргөн эмес. Өздөрүнүн айтып берип атканына караганда бир үйлөрдү жаап да үлгүргөн жок. Мына көчөлөрдү карап көрсөк,
bir адам көрінбейді. Құдды бұл жерде соғыш болғандай. Мына Мына ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Бардығы шығып кеткен. бардық ешкілер жабық. Ел өзін өзі эвакуация қылған жоқ. Онда жастар алып шықтық бірдеме қылып. Бияқтадағы ешкім жоқ екен. Ешкім жоқ. Бір қимылдаған адам жоқ. Кире бериш интернационал айылы менен чектеш жери да. Ушинтип элдер өзүнүн тууган эл журтка ушинтип продуктаны ташып Гуманитардык жардамды гуманитардык жардамына элге. Бул кимден чыгып атат? Бирөөлөр алып келип бердиби гуманитардык жардамды? Гуманитарный эмес, ана жигиттер Өзүңүздөрдүкү. Местный балдар сакатып. Эмеге эвакуация жигит бардыгы элге Алейкум салам. жеткирип жатат. Эвакуация болгон элге жөнөтүп атасыздар да. Азыр портер машиналар кетти. Буякта дагы бар экен. Жок, чоң машиналарды кетирди али. Кетирди. Жана силер кечигип калыпсыңар да бул жерде. Элге эмне керек деп атат эми алда? Элге керектүү негизиден азыр ашы суу керек да, кийим кечен не кереги бар? Жегенге күрүч, кийим кечекти дагы таштап качкан экен да. Качкан да бар. Эл аяк кийимдерин албастан чыгып кеткен да Тооталаага, түздө. Элдин баары мына ушу тоодун астында. Азыр мына бекинип салып атабыз. Будуруп атып бербесин деп. Бияк наракка жакын ошол бизге мына 500 метр турабыз тажиктердин границасы. Бир жардам. Ошол талдын астында вагондо ошол солдат көрдүм. Кадимки эле кыймылдап жүрөт солдаттар ошол. Мына үйбү? Жидан астында ошонун үстүндө кыргыз солдаттардын вагонунда турат. Ошол жерден аткан любой техника мына автомат. Ошол эле мына 2 этажбы, 3 этажбы ушул имараттын ичиндеби? Мынасы ушунун ичинде турат. Мына азыр келе жатасың. Мына 1-2 батар жок. Элде куралы жок, айла жок. Дагы эл аман болсун. Турат эл. Эмне кылсын? Мисалы, урушаяк деген эл эмес булар. Жок дегенде айылынан кеткиси келбеген тынчтык менен келиш керек. Biz hazır Oğuçu жаққа кетіп отырмыз. Мына Құлынды өтті. Ушул жерден баштап Оğuçu башталады. Берде Тажикстан, мына ол жақ жайыктын аркы жагы канал, каналдын ар жагында Худжант шаары. Biz Құлындыдан Оğuçu Калача деген интернационал деген айылга келдик. Ушул жерде 2-3 күндөн бери адамдар Isfanaga ағылып кетіп отқан. Бізде азыр менің классташым Улан қоштап баратат. Рахмат Улан. Сен бұл жерде қашандан бері тұрасың азыр? Ошол 2-3 күндөн бері тұрасың ба? Ошо ок атуу башталгандан бери эле жүрөбүз. Ушул жердебиз. Жерибизди коргоп турабыз да пока. Канча адам бар эми биякта интернационалдын жигиттери? Интернационалдын жигиттери азыр өзү негизи 200'den aşağı jigitler var bu ne? 200'dey? Ova 200'de jigitler var. Kalganları semyalarını, bala çakalarını alıp çıkıp jetkizip жүрөт. Анан gün помощтары jetkizip жүрөt машиналар менен. Айылдын ичинде тургандар bir 200-300ге жакын жигиттербиз да. Ушул жерде өскөм мен. Балалыгым ушул көчөдө өткөн. Ушул жолдор аркылуу ушул жерде ойнойт элек. Мына менин Ашым ağamdın үйі мына ол жақта. Бұл жерде Бақыр деген чоң ağamдын үйі. Андай жақын емес мындай. Мына жерде мен Ашым ağamдын үйі. Мына ол жерде чоң атамдын үйі, мына оң жақтағы дарбаза. Бұл жақта біреу бар беле? Дарбазасы да ушинтип ачылып калыптыр да. Бул жакта дагы эч ким жок, баары кетип калган. Портер турат го. Портер турат. Да. Адамдар малдары не болду анан? Мал салым мен калган. Мына дешке ок, токтор жүрдү. Мал сал деген корокороодо калган да. Токтор жүрөт биякта. Эч нерсесиндер алганга үлгүрбөптүр. Кирлери жайылуу. Бул үйдө эч нерсе алып кеткенге да үлгүргөн эмес. Бут кийимдери ушу бойдон турат. Кирлери да жайылып.
эптеп эле элдер качып кеткенге үлгүргөн, мына эшиктери да ачык бойдон калган экен. Ana bizde Kılındaylı hükümeti boyunca 2-3 günden beri aybay kırdalı оор болуп атат. Ölgөн адамдар да бар. Мисалы имени интернационал айыл боюнча азыр экөө өлдү, бүгүн коюшту. 3 günden beri балдарды ала албай, ушул өзүбүздүн эле жерибизде, интернационал айылда. Өзүбүздүн эле Кыргызстан үйүдө турулган азырда кеткен жок. Бүгүн сүйлөшүп жүрүп, ол экөөнү бүгүн алдык. Балдар совсем невозможно болуп кеткен да. Кимдерди чыгарып алды? Эки неме барып сүйлөшүүнүн негизинде 2 адамды өткө бошотту, эки врачтардан экөө барды. Неме эмес скорый менен барып чыгарып келишти азыр. Өлүктөр болот. Өлүктөр 3 күндөн бери жатат алар ал жерде. Калган адамдарды вообще жолотпойт да. Азыр мына связнасын балдары келип турат, алар да кире албайт да. Себеп дегенде бул наргы дөңнүн башына снайпер коюп койгон. Ала кандай көрүнүп турат да, ошо биздин отурган үйлөр азыр. Мурдагы күнү болсо бир кыз осколка тийип каза болду. Ошондо 3 адам өлдү. 3 адам өлдү азыр. Бир экөө жарадар болгондор бар, алар энди. Азыр негизинен жардам, бул техника керек да бизге. Мына кол менен так эчтеке кылып болбойт да. Мына айылдагы азыр почти бир 15 000 адамды эвакуация кылып чыгардык азыр эмекечи. Башка айыл өкмөттөрүнүн эмесиге.